1 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Орусия мигранттардын орус тилинен сынак тапшыруусуна көзөмөлдү күчөттү. Маалыматка ылайык сынакты мындан ары жогорку окуу жайлар жана башка мамлекеттик же муниципалдык уюмдар гана өткөрөт. Ал эми билим берүү уюмдарынын атынан коммерциялык мекемелерде сынак тапшырылбайт. Чет элдиктердин сынак алууга укугу бар 12 университеттин баары коммерциялык өнөктөштөр менен келишимди токтотту. Орусиянын билим берүү министринин орун басары Константин Могилевский бул чаралардын баары мигранттар үчүн уюштурулган экзамендердин сапатына көзөмөлдү күчөтөрүн айтты. Мен ректорлорго билимди текшерүү процедурасынын өзүн уюштурууга да, сертификаттарды берүүгө да өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын эскертем, деди Могилевский. Орусия Крокус Сити холлдогу теракттан кийин чет элдик жарандарды жана алар менен иштеген ар кандай түзүмдөрдү текшерүүнү күчөттү. 22-мартта Крокуста теракт болуп, кеминде 144 киши набыт болгон. Жалпысынан терактка байланыштуу 12 адам кармалган. Алардын арасында Тажикстандын жарандары да бар. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кыргыз-тажик чек арасын жерлерди алмашуу жолу менен четсе болоорун 30 апрелде Кабар улуттук агенттигине берген маегинде билдирди. Иманкуловдун айтымында көйгөй Баткен облусундагы чек ара татаал тилкелерден, калктуу конуштардан, көчөлөрдөн же короолордон, ал тургай үйлөрдөн өткөнүндө турат. Албетте бардыгы өзүбүз каалагандай болушун каалайбыз, бирок алардын кызыкчылыгын да эске алышыбыз керек. Анткени чек ара эки өлкөнүн ортосунан өтөт. Биз бул тең салмактуулукту издеп жатабыз жана консенсуска жетишибиз шарт. Албетте жергиликтүү тургундар менен алдын ала макулдашуу болушу зарыл. Азыр иш ушундай жүрүп жатат, деди ал. Иманкулов чек ара маселесин тез арада чечиш керектигин белгиледи. Биз бул процессти жарандарыбыздын жана мамлекеттин кызыкчылыгына доо кетирбей, ошол эле учурда коңшу өлкөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен аягына чыгарабыз. Алар да биздин кызыкчылыктарды эске алышын камсыз кылабыз. Быйыл баарын бүтүрөбүз деп үмүттөнөм, деп билдирди катчы. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасынын 90% макулдашылганын белгилесе, президент Садыр Жапаров чек ара маселеси 2024-жылдын жазында чечилерин айткан. Күрөшчү Айсулуу Тыныбекова 2024-жылдын апрель айынын жыйынтыгы боюнча мыкты деп табылды. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсү билдирди. Уюм кыргызстандык спортчу контр чабуул стилин колдонуу жана экинчи алтынды катар менен утуп алышы менен өз салмак категориясында үстөмдүк кылууну улантып жатканын жазды. Тыныбекова апрель айында Бишкекте өткөн Азия чемпионатында 1-орунду багындырган. Ошондой эле ал Париждеги Олимпиада оюндарына катышуу үчүн лицензия утуп алган. Эл үмүттүү эл аралык стипендиясына документтерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу 1-майда Билим берүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, документтер үстүбүздөгү жылы 1-майдан тарта 30-майга чейин онлайн форматта кабыл алынат. Эл үмүттүү стипендиясынын максаты Кыргыз Республикасынын жаштарына топ 100 дүйнөлүк рейтингине кирген чет өлкөлүк окуу жайлардын билим берүү программаларында магистр жана PhD доктору деңгээлинде билим алуусуна көмөк көрсөтүү болуп саналат. Кабыл алуунун шилтемесин Клооп Кыргызча телеграм каналынан тапсаңыз болот. Ички иштер министрлигинен коомдук коопсуздукка байланыштуу быйыл өлбөс полк жүрүшү өткөрүлбөй турганын билдиришти. Милициянын басма сөз кызматы эл көп чогулган жерлерде кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын билдирди. Андыктан коомдук коопсуздукка коркунуч туудургандыктан быйыл өлбөс полк жүрүшү өткөрүлбөйт. Ички иштер министрлиги жарандарды коопсуздук чараларына түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Буга чейин Коргоо министрлиги 9-майдын урматына парад болбой турганын билдирген. Бишкектин жеңиш аянтында жеңиштин 79 жылдыгына арналган жыйын реквием гана өтөт.